Бул оору ошондой эле экономикалык жактан дагы аябай таасирин берип атат да. Булардын ичинен өзгөчө чыгармачылык кишилерге да. Ооба, сиздерге. Сиз ошондой эле алып баруучусуз, тамада, ошондой эле кодол болуп иш алып барып атпайсызбы? Жалпы чыгармачылыкка аябай эле таасир тийгизди да. Сизге да албетте таасир тийгизсе керек. Мүмкүн да сиз кантип оокат кылып атасыз да андайчы? Мынакей коронавирусту койбу. Азыр той токтоп калдыбы деп сизге окшоп сурап атпайбы? Той токтогон жок, ысырапкерчилик токтоду. Мурда үйгө 30-40 кишиге, 50 кишиге эле той берип туруп чакырып жүргөн болсок, ошону биз 500, 600, 700, 1000 кишиге чоңойтуп алганбыз. Анан өткөндө мен бул жөнүндө да мынтип айттым, ушу кыскача да бир айтып кое берейин. 50 киши менен той өткөргөн менен 500 киши менен той өткөргөндүн айырмасы эмне да? Айырмасы 500 кишиге, мына мен бүгүн баламды үйлөндүрдүм да 500 кишини чакырдым. Балам үйлөнгөндөн кийин эртеси күнү эле кайра 500 кишинин бирөөсүнүн тою болот. Ал саны көп да. Демек ал бир жылдын ичинде 500 киши той берет. Бирөөсүнүн атасынын юбилейи, апасынын юбилейи, бирөө неберелүү болот, бирөө келин алат, ошентип отуруп 500 кишини эми бир жылга эле эсептеп кое бер. Бир айдын ичинде 3төн 4төн той берсе дагы 500 киши той берет. Сенин тоюңа келгенден кийин сен анын тоюна барышың керек. Ошон менен кыргыз эмне болуп калды? Bir айдын ичинде 5 той жанагы өзү чакырган 500 кишиникине барат. Аны сас келген со аялыңдын өзүнүн 4 шернеси бар. Сен андан дагы курсагың ачып, же бош күнүң болуп калгансып, сенин 3 дагы карта шернең бар, биздин теңчүстөр укса эме кылсын деп атам. Күндө ушул да, күндө Кудайдын куттуу күнү бош эмессиң, тойго жумушка баргандай барасың. Анан айлык алган киши 20 000 сом айлык алсын болуп турат. 2 жолу же 3 жолу тойго барганда алып барып берсе айлыгын. Бир айдын ичинде 8 тойго барганда кайсыны алып барышы мүмкүн? Аны эмне кылат ал? Тигиникине барган, адагап келген. Анан эмне кылат? Карыз алат. Кредит алып той берип, кредит алып тойго барганга чейин бардык да. Кийин Кудай сактасын, мына орозодо ооз аштырганды дагы мода кылып бараттык эле, алда токтоп калганы шүгүр дедим да. Аны дагы жанагынтип ооз аштырыш үчүн 500 кишиге ооз аштырып баштайбызбы дедим эле да. Мына ушунчалык ысырапкерчилик кеттикпи? Эми 50 кишиге той берсең, бир 30 досуң бар, 31 тууганың бар деп кой да, 60 киши. Эми ал 50 кишини бир жылга бөлсөң, бир айда жок дегенде бирөөсү той бериши мүмкүн да, туурабы? Же бирөөсү 50ге бир нече жылдан кийин чыгышы мүмкүн да. Ага чейин сен тоюна даярданып барасың. Мисалы, тойго барганда сагынып барасың кичине. Тойдагыдай болуп. Биздин ушул нерсе болуп калды. Анан эми чыгармачылык адамдарга эмне болду? Анан мен өзүмө иш таап алдым. Азыр эмне алектенет? Той токтоду өзүңүз айткандай. Баардык нерсени. Азыр мен момундай 5 оң ушул эмеме колдорума мында узун-узундан кийме кылып кийгизип устадан жасап атам. Ушул мында кийип алганда тырмакчадай болгон эме, мисалы узун сага жете тургандай кылгандай 10 немени кийип ушундай кылып. Анткени тааныштарды издеп атам. Жанагы жумушка келбей алган депутаттар барго, ошолордун кнопкасын басып турганга момундай ал үстүнө мен жакшы иштейм да. Жанагы бир депутат айтып атпайбы эме мен 2 мүнөттө басып коем депчи. Ал монтип басат экен, мен жөн эле жүрүп кетем менчи. Мына момундай болгон. Себеби биз музыкантбыз, кичине анча-мынча эмеде ойногонбуз, момундай клавиштарды жакшы бурабыз. Анан жеңил, эми биз чыгармачыл адамдар баягы микрофондон башка оор нерсе көтөрбөгөн үчүн, ошон үчүн мына жерден туруп муну басып, наркы жетишип калган моментте керек болсо башка фракцияныкын дагы астыныкын да басып койсом болот. Алар деле тааныш да. И аркасынан да мындайынан басып коюп, шуга ылайыкташкан. Нетворк башкача формат турбайбы. Башкача баштарында мындай пальчикке окшогон эмелер менен кошо жазатып мындай неме болуп атам. Анан ошо ким тааныш болуп калса, же кайсы фракциянын эмелери мындай колдору бошобой атса, ошолордун ордуна барып иштеп турайын деген жаңы неме. Жаңы иш. Ошон үчүн ал сиздерге дагы ушул ар ким өздөрүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша ошо иш тапса болот өзү. Адам анткени кыйналганда бир эмеден чыгыш керек да, туурабы? Ошон үчүн ошол ишти тандап атам мен да. Түштүктө досторум болсо пахта алдырып, ошол улам неме болгондорго астына пахта коюп берген дагы жумуш.
Анан кийин анан айылда ошол жакшы мындай иштен ишке көтөрүлүп кетип аткан ошол чиновниктердин ошондой да эмелери бар экен, жолдору бар экен. Ошол айылда апамдын илгерки бир Москва жана Раматтылык Манас Бердибековдун Рахман аке ойногон бир эмеси бар. Интермедиясы бар. Мындай окучу деп баласына эмесе М, О, С, К, В, А деп жазуусун окуйт го. А эмне болду десе, вазелин дейт го. Ансандай ошол айылда чоң апамдын да вазелиндери бар. Ошондон алып келип дагы ошол сатайын деген бизнес. Азыр керек экен. Ушундай көбөйдү, короче, ошондой. Анан ошол жаңы эмеге заманга жараша жаңы иш пайда болот да. Бул да коронавирустун пайдасы. Ошон үчүн ошо айтып атам. Эмне иш кылган атасың, той жоктоп атпайсың. Мен табам. Чыгармачыл адамбыз да, биз бир нерсесин табабыз. Эми бирок сиздер чындыгында ар бир айдын 6-сы ушундай концерттер берип келгенсиздер да. Аябай эле элди чогултканга аракет кылдыңыздар, көп эле аракет болду да. Бирок эмнегедир улам залдар мындай сиздер каалагандай болбоду окшойт, бул жагы. Эмне үчүн ушундай болуп атты да? Бул маселен социальный опрос деп коет го. Же болбосо кино индустрия өсөт экен, кыйналып аткан мамлекеттерде сериалдарды ошол мамлекеттер жакшы көп көрөт экен деп айтылат да. Эмнеге десе, кыйналып аткан адам сериалдан жакшы жашоону көрүп, баягы бир илгери биз индийский кинону жакшы көрүп, анан кийин биздин тил менен айтканда аягында бала жеңет эле го. Сөзсүз бала деп коет эле анычы. Бала баягы герой жеңет да, анан аябай рахат алып, сүйүнүп, ошон сыңарындай биздин азыркы учурда жалпы коом кыйналып атканда өзүнүн бир эмесин кыялындагы нерсесин ишке ашырыш, бул ошол кинону барып көрсө, ошол кыялындагы нерсе ошол жерде болуп калса, ошондон руханий бир рахат алып, кичине жеңилдеп калат. Ансырандай жалпы кыйынчылык болуп атканда концертке недоконцерт болуп калат экен. Биздин муундагы адамдар балдарынын келечеги үчүн, ошолордун окуусун, ошолордун кийимин, ошолор жакшы жашасын, биз көргөн кыйынчылыкты көрбөсүн деп аракет кылып жумуш менен жүрө беребиз. Мен билем, биздин муундагылар көп концертке келбей калды. Жаштар болсо өздөрүнүн эмесин тандап кетти. Тамашо мисалы, ушу сыяктуу деп коелу. Же болбосо азыркы мурдакыдай болгондо, мисалы биз Чубак Сатаев экөөбүз концерт коюп жүргөндө, Чубак Сатаевдин үнүн кассета аркылуу таркап, ырлары таркап кеткен. Өзүн көрбөгөн жерлер көп болчу да. Анан мен жанында шылдырак чертип ырдайм. Кээде ал бир жакка конокко кетип калсам, мен гостиницада калып калсам, келип мени Чубак Сатаев экен деп алгандар да болчу да. Көргөн эмес. Демек, ошондо Чубак Сатаев Бишкекте концерт койгондо, филармонияда 18 күн катары менен концерт койгон, суббота, воскресенье 2 сеанс. Ошондо 1 ай концерт коюптур бир киши. Азыр могу жердеги мен звездамын деген артисттердин баары чогулуп алып 18 күн эмес, 3 күн толтура албайбыз спорт сарайды. 3 күн. Элдин эмеси, мындай талабы, табити ал нерсени каалабайт. Анткени себеби азыр интернет. Интернет деген ушунчалык эме кылып таштады. Азыр адамдардын биз концертке барбай эле жөн эле көчөдө жүрүп, магазинге кирип, же бирөө бир деген сүйлөшүп, же бирөөнү жерде көчөдө бирдеке болуп калсаң деле сен кайда жүргөнүң, эмне кылып аткандарыңан бери элге көрүнүп турат. Ансас келген күндө эме тойдо жүрөсүң. Тиги туугандын тоюна барса ал жерде жүрөсүң, бул туугандын барса бу жерде деле жүрөсүң. Сени көрмөкчүсүң, уже көргүсү келбей калды. Баягы талап жоголуп кетти. Сен айткан нерсени биз мурда бир интермедияны кыдырып алып туруп 1 жыл кыдырып келчүбүз, ага чейин эч ким көрбөйт. Бул районду бүтүп наркы районду болчу. А сен биринчи эле чыгып туруп интермед ойногон жердин соткага тартып чыгарып, болду сен башка жерге барган ойносоң, жаңысын ойнобайсыңарбы дейт. Аны сен кыйналып атып чыгаргансың, мисалчы. Сен кыдырып илгеркидей концерт коюшуңдун деле кажети жок болуп калды азыр. Ошон үчүн бул интернет аябай информацияны ушунчалык эмеге берип салды. Анан салыштырмалуулук.
биздин концертти кызык экен деп концертибизди келип көрөйүн десе, биздин спорт сарайда баягы эле сахна турат. Кооздоп жасап коеюн десең ага акча керек. Элге көбүрөөк акчаны билетти коюп коеюн десең элдин немеси кыйын, көтөрбөйт. 300-400 кыйын болсо 500 сомго чейин колдон сатып ийсе, кошуп сатып ийип концерт жакшы десе 600 сомго чейин болушу мүмкүн. Ушул эле Казакстанда мага окшогон эле куудул бар, мисалы Турсунбек Кабатов деген аябай популярдуу азыркы учурда, аябай интеллектуал куудул. Мен да ошонун көп немелерин мындай айтып жүрдүм, мындай өзүмө жаап калгандарын эмесин. Анан ал концертти 2 күн 10.000 месталуу конгресс холлго, 10.000 месталуу жерге 2 күн концерт койсо, биздин акча менен 1,5 сомдон. Ошондо 2 күндө $100,000 акча түшөт экен. Ошо $100,000 түшкөн акчанын $30,000 эле сахнага жумшап койсун. Сахнаны жомок кылып койсо болот да, кар жаадырып, суу агыздырып, биздин болсо 300 сомдон тиги 1,5 кишилик эндеме, анан өзүң эсептеп көр. Анан ага чейинки кеткен чыгымдар, келген концерт 1,5 билет сатылса жабат, 1,000 билет сатылса жаппайт. Аябай жакшы концерт ар бир айдын алдысы топтолуп концерт коебуз дагы, кетип атканда 500 сомдон 300 сомдон жол кире алып кетип калабыз. Аны эч ким билбейт элдер. Ой да аябай концерт эл аябай эле көп эле отура турбайбы деп коюп кетип кала берет. Ошон үчүн бизде чыгармачылыкта эмебиздин өспөй атканы ошол. Себеби бул дагы эмеге келип такалат да, финансага келип такалат. Себеби сыртта жүрүп деле чет мамлекеттерде көрүп атасыңар, кандай шарт, кандай эме, келген адамдар өзүнүн шарты менен, ыгы менен, илгеркиде жакшынакай кылып, билети менен дегендейчи. Азыр андай эмес. Ошол себептен баягы чыгармачыл адам үйүнө келет дагы, үйүндө кыйналып атса, чыгармасына деле эмес жок, оокатын кылып эле, ушинтип эле чыгармасын жакшылап бир нерсе өнөрүн көрсөтөйүн десе аябай акча талап кылат азыркы учурда. Анан кошуна колонго салыштырса, алардыкы жаркылдап турат сахнасы, биздикине келсе баягы эле тиги аркасына кино кое турган ак материал илинип турат. Анын да жарымын лесбиян менен кесип кеткен. Анан ошол эле карап отура береби эле кечке. Анан азыркы молодежьго талап башка да, ошол сырттагыдай жок дегенде Өзбекстандыкындай, Казакстандыкындай тиги эме жаркылдактарды коюп бериш керек да. Анан ага дагы шарт жок да. Анан эмне каласың? Өзүң эле коюп чыгып алып айткан бир эмеңе эле ии дебесе, башка эчтеке жок. Аны да кооздоп сулуулап айтышың керек. Ага дагы шарт керек.